Чубак ажынын Алла рахмат кылсын бир айткан сөзү бар. Биз эко аймак айланып алсак болот азыр деп. Эң туура, эң жөнөкөй жана эл кыйналбай киришиге ээ болуум мүмкүнчүлүгү да бул жолу. Ошол мезгилде мен да көп таң калам. Мен ушу берүүлөрдүн биринде ушундай бир ишке киришүүдө, мал багууда, жер иштетүүдө тобокелчиликке барып үйрөнгүлө, рискке барып. Десем, молдеке мен сен ошо аят менен хадисиңди сүйлөй бербейсиңби, бул жакка киришпей деген жеме уктум да. Бул эмгек Кудай Тааланын буйруган, бизге калтырган ырыскы табуу жолу да. Ырыскы табуу жолуна келген учурда шарият бизди эч жерде тоспойт да, туурабы? Ошол учурда мүмкүнчүлүгү турса дагы чочулаган адамдар көп экен. Болуп калабы, болбой калабы? Өнүп калабы, өнбөй калабы? Тууп калабы, туубай калабы деген неден арсардыктын аркасынан ал колунда турган акчаны бир күн барып чай иче коет, бирөө конокко келе калат, бирөө той боло калат, кошумча кылат, чөнтөгүнө акча болуп калып атат. Жок болуп калып атат. Бир күнү балдар менен баягындай шерине чай болот го баарыбыз деле. Анан бир тамакка барып 1 саат отуруп аш жесең, ар бириң 1000 сомдон чыгарат экенсиң, дейби? 1000 сомдон чыгарып 6 бала 6000 сомго тамак жейт экенсиң. Анан жан баштап алып ошол жерде 2 саат күлүп, жаштыкта эстейт экенсиң, башка ошол бир көрүнүш да. Мен ойлодум да, ошол 6 балага ошол 1000 сомдон чыгаргыла. Анан тетиги байтик жакта бир жана стерилбешче бар экен, автомат атканды үйрөткөнчү. 6000 сомго бир яшык ок алат экенбиз. 50 сомдон болгондочу. Кетишке ошону снайперин мону атып үйрөнбөйлүбү? Баягы кокус кечегинде бир душман кол салуусу болуп өзгөрүп кетсе, анан сен алып барса, мен чай куюп берем, картошка арчып берем деп отурасыңбы? Ошол жерге барганда пистолет кармаганда монтип колуң калтырап отурасыңбы? Ушул 6000 сомду ошол жака барып туруп, ошол бир патриоттук сезимди неме кылып келелиби деп айткым келип жүрөт да. Айтсам кулак салышпайт да. Ушундай кандайдыр бир кылып атабыз, кылбай жаткан жерибиз жок. Ошону биз жакшылыкка бурушубуз керек да. Анан караңыз. Бул өлкө боюнча бизде эмне көп? Мал көп да. Кой, эчки, жылкы, уй бизде көп союлат. Анан кече Дордойго барып кыш түшкөндө бут кийип алайын деп Дермантин бут кийимдер 3000 сомдон экен. Анан ар жакта бир турецкиге кирип калып, ансам 7000 сомдон башталат экен да. 8000, 18000, эмне десем кожа дейт. Мен дароо ойлодум да. Биздин терилер азыр эч ким албайт. Эч ким албайт, мусорго кыргытылып атат. Мурда биз тойдо баягы терини талашат эдик да, сатам депчи. Азыр тери алган киши да жок да. Эмне үчүн мамлекет мисалга 1 миллион аз эле акча мамлекет үчүнчү. 1 миллион долларды бир ишкерге берип туруп, сен дети бир сумсамырга бир эл анда жыт жыгат да заводчу, бир жака бар дагын ошол жерге ошо заводду кур. Кыргызстан боюнча тери ошол жерге чогулсун. Анан кийин ал аштатылсын. Ал жерден сумка, бок, бардык жашоого керек нерсе Кыргызстан KG бренд менен чыксын. Ушуну анан кийин сен Өзбекстанга сат, башка жака сат. Ушуну кылса болбойбу дейм да. Ошондо биз тери сатып дагы байыбыз, ал жерде иштеп дагы байыбыз. Жок, мен ушул жерде сизден сурайын деп аттым эле да. Ушул экономикалык өнүгүүгө келген учурда бул жерде мамлекеттик экономикалык өнүгүү кадамдары бар. Анан соодагерлердин чоң акчасы бар адамдардын экономикалык өнүгүү кадамдары бар. Ошол учурда жеке инсандардын экономикалык өнүгүү кадамдары бар да. Ошого сизге суранайын деп турдум эле. Эң алгач мамлекеттик деңгээлдеги өнүгүү кадамдарына келген учурда эмне насаат берет элеңиз? Мен жанагы эле сөзүмдү кайтам, айыл чарбаны өнүктүрүш керек. Айыл чарба? Айыл чарба. Мисалга, буга биз суу чарбасын койсок болобу? Кошсок. Кошсок болот, энергетика. Кыргызстанда 37 жерде мини ГЭС курса болот. 4 жерге чоң ГЭС курса болот. Анан жана шамал менен, күн менен ошону алып келип туруп куруш керек. Себеби энергетика бизге көп болсо, өзүбүздө запаста ашып атсачы, энергия арзан болуп кетсе, Бишкектин баарында свет менен мисал үчүн жылытып койсок, экология тазаланат. Ошол эле учурда биздин нефтини биз суубуз бекер агып аткан өлкөлөрдөн, нефтини 2 эсе кымбат алып келип атабыз. Караңыз. Анан өзүбүздү кыйнап атабыз. Ошол суубуз бекер агызбай, свет кылып өзүбүзгө ошол нефтин ордуна свет кылып алсак, ошондо биз утабыз да. Анан айыл чарбада бир бала
Баткендик бала экен. Чет өлкөдө ооруп калып больницага барып неме кылса жүрөгүң ооруйт деп жазып бериптир, дары жазып бериптир. Аптекага барып 2 дары экен, бирөөсүн дары таблетка экен, кымбат алыптыр, экинчиси андан да кымбатмыш. Анан алып туруп, алып келип ачса ичинде өрүк чыгыптыр. Өрүк жүрөккө дары да. Анан ошол жерден ыйлап айткан экен. Баткенден өрүк экен ол дагы. Ал айткан экен, ушул акчага мен Баткенден 2 кап өрүк алам депчи. Алла. Караңыз. Биз ушул нерсени мисал үчүн да мен баягы азыр $30 миллион мо жолго иштетилди деп миллиондор жөн эле сүйлөнүп калбадыбы? Мисал үчүн мен азыр айтар элем, эми бир сунушта $30 миллион Кыргызстан өнүктүрүү үчүн бөлсө, 7 областка 3 миңден бөлсөң 21 миң кетет да. $3 миллион бир областка, Баткенге мисал үчүн. Ошол жерге барып туруп чоң кылып Түрктөнбү же бир Кытайданбы алып келип туруп адистерди. Өрүктү заводун курса болбойбу? Ошол жерден UPC чыксын, согу чыксын, нектары чыксын, кагы чыксын, дарысы чыксын, өрүктүн эле бир 10 түрдүү продукция чыга турган. Баткен Москвада жүрүп кыйналып кар күрөп аткан жигитке ошондой ой келиш керек. Мен азыр барып ошо атамдан калган 8 сотикке 10 түп өрүк эксем, анан завод сатып алат анда. Заводко тапшырсам, мага ушунча пайда экен деп кайтып келгидей да. Бир завод куруп, жүздөгөн адамдарды кайтарып, чек араларга өрүк бактарды уюштуруп, мисалы үчүн да. Анан бери келип ноокатка сиздин мекениңизге алманын заводун курса, ал жерден Украина менен тиги Беларусь эле байыта бербей, натуралдуу сокторду ноокаттан ичсек болбойбу? Эң туура айтасыз. Ат башыга барып туруп, эң чоң Орто Азия боюнча эң чоң жанагы мясо комбинаты куруп койсо болбойбу? Анан анын ачылышында арабтарды, элчилерди чакырып барып ошол жерден шашлыктын түрүн бышырып берип, аларга реклама кылса болбойбу? Бир $100 миң Казакстан, Өзбекстан, Орто Азиянын чоң блогерлерин чакырып келип туруп, дрондор менен Кыргызстандын кооздугун тарткызып, ошолорго акчасын берип былчыйта. Ошентип туризмди өнүктүрсө болбойбу? Тең туура айтасыз. Караңыз, ушундай эми бул динден сырткары болгону менен биз баягындай патриоттук сезим менен айткым келет экен да ушул нерселерди дагычы. Ооба. Бул адамдардын экологиялык таза. Ооба. Адамдардын көз карашында биз жогору жакта айткандай, Юсуп ажым, дин десе бул молдеке ошо намазынан сүйлөсүн, даратынан сүйлөсүн, менин жашоома кийлигишпесин деп атат. А бирок чындап келген учурда Алла Таала субханаху ва таала адамдын толук жашоосу үчүн дин берген да. Анын бир эле жүрөгү үчүн, ыйманы үчүн деп эле дин берип, чөнтөгүн унутуп калган эмес да. Ошондуктан сизге чоң рахмат.